Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Лондон шаарына болгон жумуш сапарынын алкагында Майнекс Евразия 2023 эл аралык конференциясынын жүрүшүндө каржы жана тоо кен тармагында иш алып барган бир катар компаниялардын жетекчилери менен жолукту. Алгач британиялык Rothschild & Co компаниясынын башчысы Ариэль де Ротшильд менен жолуккан Акылбек Жапаров каржы маселелерин кенен талкуулашты. Андан соң Franklin & Templeton инвестициялык фондунун аткаруучу директору Мариус Ден менен жолугуп, активдерди башкаруу боюнча сүйлөштү. Маалыматка ылайык, бул компаниянын башкаруусундагы активдер 1,3 триллион доллар. Мындан тышкары консалтингдик SRK консалтинг компаниясынын жетекчиси Тим Ларкс менен жолугуп, тоо кен тармагында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул багытта Акылбек Жапаров тоо кен тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү менен биз бул ишке ата мекендик гана эмес, бардык кызыктар инвесторлорду жана бизнес чөйрөлөрдү тартууга даяр экенибизди билдиребиз. Ушуга байланыштуу биз Кыргыз Республикасына бардык инвесторлорду тоо кен тармагында, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде кызматташууга чакырабыз. Ошондой эле маанилүү минералдар боюнча тегерек столго катышкан Акылбек Жапаров энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле экологиялык жактан таза энергия булактарын өнүктүрүү жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү максатында Кыргыз Республикасы маанилүү пайдалуу кендерди казып алууну өнүктүрүүгө кызыктар деп билдирди. Андан соң Renaissance Capital компаниясынын өкүлдөрү менен жолугуп, инвестиция тартуу боюнча эки тарапты кызыктырган маселелерди талкуулашты.